Ассаламу алейкум, кыргыз элим, амансыздарбы? Өзбекстандык блогер Улукбек деген бала кечирим сурап чыгыптыр, видеолор келип атат. Ал жөн гана юмор болчу, тамаша болчу дейт. Тамаша андай болбойт. Чындыгын эле ал ошондой айткан, кемчиликтердин полный. Кээ бири түшүнбөсү мүмкүн эмне болуп атат деп. Билбегендер болсо, көрөлектер болсо, Улукбек деген баланы Өзбекстандык блогер Кыргызстанга чакырышкан, конок кылып коелу, достук катары деп белектерди, наамдарды берген. Өзбекстанга барып алып, Кыргызстанды жамандап чыкты да. Свети жок экен, тамагын жебейм, самолет эски экен депчи. Мына видео, кечирим сураган видеосунда кой берейин, ошол жактан да көрүңүздөр, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар. Мен Бишкекке барып келген едім. Оттан мен сторислер видеолар койдум. Самолетте и көчөдө койгон видеомду көпчүлүк нотуура түшүнүп, сал нотуура мукокемелерге сабак болуп калды. Мен узун сурамакчы едим шу боюнча ва мен нотуура түшүнмөслүгүн илтимос койгон болардым. Чүнки мен 1 грамм yomonlash niyatim yo'q edi hech kimga. Hech kimga zararim tegishini ham xohlamayman hech qachon. Va shunchalik meni kutib olib, kuzatib, hamma narsani joy-joyida qilib berganinglar uchun men rahmat aytmoqchiman yana hurmatda. Biz ana o'zimizni yumor stilimizda bu narsani qabul qilishinglarni so'ragan bo'lardim. Bu yerda hech qanaqa yomonlik yoki kimnidir yomonlash niyat bo'lmagan. Бизде эле башка өлкөлөргө барып жүрөбүз, мисалычы. Бардык жерде мисалы кемчиликтер бар. Бардык өлкөдө бар. Бирок аларды жашырып, жакшы нерселерди айтып чыгабыз да. Мына жерге келгиле, сонун экен, эс алып кетесиңер депчи. Бирок буга чейин менде да өзбекстандык достор бар, тааныштар бар. Өзбекстанга келип, Кыргызстанга келип ушинтип жүрүшөт да. Бирок эч биринин укпадым эле мындай кемчиликтерин айтып жүргөнүнү. Анан бул бала боюнча дагы өзбек туугандар колдоо максатында көп жазыптыр. Туура эмес кылыпты деп башка өзбек туугандар кечирим сурап жазып атат да. Комментери толтура болуп кетти. Жазгандар да көп, мисалы чоң аксакалдар жазып атат. Ошо баланын атынан кечирим сурайбыз. Ал бала өзү Арабияга барып да ошо Арабияда да мусор экен, мындай экен деп айтып чыккан видеолор бар. Мурда бир болгон депчи. Эми туугандар, улуттун жаман болбойт, адамдын жаманы болот экен да, негизичи. Бирок мындай кылган туура эмес чындыгында. Өтө бандай текебер болуп, жанандай болуп кетиптир ал балачы. Анан достор, Москва шаарында болсоңуздар, ден соолукка кам көрүү борбору ачылган, көп жылдан бери иштейт. Массаж боюнча хижама, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан сүннөт деген ошо хижама кылуудагы. Ошого бир балду билектерди коюп, умрага жолдомо коюп атыптыр. Өзү Нурсултан деген тууганыбыз. Видеону да коюп коем, ошол жактан да толук маалымат алып, ден соолугуңуздарга кам көрүп, ошол менен биргеликте умра утуп алсаңыздар болот экен достор. Видеону коюп коем, ошол жактан да маалымат алып келсеңиздер болот. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга, тынч бололу, аман болойлу, кайсы жерде болсок дагы Алланын сактыгында курганда болойлу. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум, видеого лайк басып, жакшы сөздөр жазып, группалар менен бөлүшүп коңуздар. Бул видеону стройгода иштегендерге, таксисттерге бөлүшүп коңуздар. Ассаламу алейкум урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы? Жакшы жаңылык буйруса, Москва шаарында көп жылдан бери иштеген Нурсултан таксибиз бар. Массаж боюнча бүт кызматтарды кылып жүрөт элдерге. Азыркы учурда эл үчүн деп мына умрага жолдомо коюптур. Сиздер келип ден соолугуңдарга каам көрүп кетесиздер, ошол менен биргеликте умрага жолдомо утуп алсаңдар болот. Адамдардын чеги чектелбейт буйруса. Ден соолукта Кудай таалымдан берилген аманат, аманатка кыянат кылбай, ден соолукту ар дайым карап жүрөлү. Толугураак маалыматты Нурсултан таксибиз өзү айтып берсин анда. Туугандар, ассаламу алейкум. Биздин мекендештер 1 январдан 25 февралга чейин массаж процедура, хиджама, лечение, гаймаритке келсеңиздер, буйруса орозо айында март ичи умра сапарына сиздер жөнөп калып утуп калышы мүмкүнсүз достор. Ошондуктан келиңиздер, ден соолукка кам көрүңүздөр, ошондой эле пешенебизди сынап көрөлү. Ким утат, буйруса көрөлү. Бул жөн эле мырзалар үчүн, Бул эркектерге үчүн. Адамдын чеги жок. Чеги жок. Ал жерден гаймарит, хиджама келгендер көргөн жокпуз. Саны Кудайым буйруса, канча адам жүрсө, 10 адам келеби, 20 адам келеби, 30 адам келеби. Эфир өзүңүздүн баракчаңызда болот, Instagram баракчада. Номерин калтырып коебуз, аккаунтунда катталып кетиңиздер, ошол жактан дагы жаңылыктарды көрүп жүрсөңүздөр болот. Жана достор, бул Нурсултан деген таксибиз көп жылдан бери алгачкылардан ачылган десек да жаңылышпайбыз. Буйруса көптөгөн спортсмендерди, бизнесмендерди ушундай массаж кылып, сонун кылып жүрөт. Өзүмдө братан алып келдим, сонун болуп жатат. Жыргап маза кылыпчы. Силер дагы келгиле достор, баарыңыздарга сунуш кылабыз. Күтөбүз достор. 2 минутта пешком метро Курскаядан центрдебиз. Ошондой эле бесплатный парковка бар. WhatsAppка жазсаңыздар, бар жок данныйларды жиберебиз. Запись менен. График биздики 10-дон 10га чейин. 10-дон 10га чейин. И запись менен туугандар.
Кейде ежелерде кайрылып башымда айымдар үчүн бар. Айымдар үчүн женский филиалыбыз бар. Метро ВДНХ-да жайгашкан. Анда чалсаңыздар буюрса берем. Достор, буюрса умра сиздики болуп калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө келиңиздер.